Мен кубанычтамын, Кудайым буйруп, насип кылып, ушул сенин сабагыңа туш кылган биринчи очередь жаратканга ыраазымын. Андан кийин сага чоң ыраазычылык. Өтө кубанычтамын, ыраазымын. Чексиз айтып бүткүс чексиз ыраазычылыктар. 2 жылдан бери келген. Мен ушул сен жаңы баштаганда эле барган экенмин да азыр айтып ойлонуп көрсөмчү 21-жылы, Ооба, жаңы баштаган. Кайсы айда келдиңиз эле? жазган маалда болчу эле да, мындай жаз эми келип аткан. Жок. Октябрь болчу. Октябрь беле. Эсимден чыгып кетти, бирок ошо 21 болчу да. Ооба. Анан ошол разбор сразу эле баштаганда разбордон баштап, анан сабактарды окуп, анан сонун эле результаттарга жеттим. Аябай сонун. Эми мына группалаштарга дагы мындай менин результатым көп мотивация берет болуш керек. Бир-эки айтып кетсем болобу? Ооба. Мисалы үчүн ошол разборлорду алып, сенин сабактарыңа катышып, результатым ошо башында эле группага айткан элем го, баягы жолдошум иштебей үйдө отуруп калды эле. Анан ичет эле аябай деп. Мен ошол боюнча барганмын да өзүм. Менин проблемам өмүр бою ошону издеп жүрүп, окубаган жерим, барбаган тешигим калбаган эмес да. Анан ошол үмүтүм сенден ошол жерден жанды да, күйдү да. Бардыгы окутат эле, бардыгынын билими сонун. Мен эч кимди жаман дебейм. Алган билимдериме ыраазымын. Ошол көп нерселерди үйрөндүм да, ошо жолдошумдун проблемасын айнанчы. Бирок бардыгы окутат экен, бирок чыгып кетиштин жолун көрсөтпөйт эле да. Ошол $3000 төлөп деле окудум, башканы деле төлөп окуйт элем. Анан баягы мен издеген күлүштү эч ким бере албады да. Анан окуп бүткөндөн айтат элем, вай, бул желе туфта болуп калды го. Менин жолдошумдун проблемасын дагы кантип ушулдан чыгып кетсем депчи. Анан ошол сенин разборуңду алдым. Анда деле түшүнбөй эле кеттим. Суроолорду берсем, бара берсеңиз анан болот деп койдуң. Анан ушундай экен деп эле түшүнбөй кеткен, бирок иштеди, Кудайга шүгүр. Жолдошум ошондон кийин тез аранын ичинде эле баягы курстарды окудум. Курска оку дегениңен. Ошондон кийин эле үйдө турган жолдошум 30 тонна пияз алып келип, КамАЗы менен. Анан ошону сатып эле бизнесмен болуп кетсе, анан кийин азыр эми ошого түшүнө албай жатам да. Бул лоялдуулук ошон үчүн чыгып ушу сурайынчы деген жерим да. Лоялдуулук значит буну кайра жасап туруш керекпи же кандай кылыш керек? Мен жолдошум ошо иштери сонун болуп иштеп атып эле кайрадан иштебей отуруп калды да. Анан кайрадан курсту сатып алып, алигиндей жасап жүрдүм. Ичкенин деле кайра ичип алинтип калды да. Кийин анан кайрадан курстарды окуп, кайрадан тренировкаларды кылдым. Азыр ушул күндө Кудайга шүгүр, азыр ичпей сонун болуп, мындай баягы күлүштү таптым да. Кыскасычы не болгон кезде дагы баягы үйдө ызы чуу болуп, экөөбүз эми келин алып, бала кызыбызды турмушка берип калган убакта ажырашуу деңгээлиге келип калган элек да. Ал өзү деле жадап калган болчу да, эми сен вообще оңолбойт экенсиң. Ажырашайлы депчи. Макул болуп эле ушинтип калган убакта ошо сага туш болуп калдым да. Анан бүгүнкү күндө мына келин алдык, Кудайга шүгүр, спокойный. Көрсө мени өзүмдө экен да, мен болсо бүт окууга барып алып эле элдерден издеп жүрөбүрмүн, ал күнөөлүү, бул күнөөлүү деп эле. Анан ошол практикаларды жасаганда ушундай апама ошол иштедим да 2 жылдан беричи. Ошол апам менен болгон, ошо өткөнкү жанагы Бишкекте болгон жолугушууга барганда дагы айтып кеттим, баягы чыгарып коюштур го кыздар. Ушул апам менен аябай мамилем өтө начар эле. Ушул мамилем беш болуп калды депчи. Азыр 6-класстын кызындай эркелетет да, 50-60ка чыгайын деген кызынчы. Бул эми бир жомок да, бир сонун да, абдан сонун. Анан жолдошум менен да мамилем сонун болуп калды да. Өзүм таң калам, неужели оңолуп калдык депчи. Көрсөм менин эле мээндеги программам иштеп аткан экен. Апам менен болгон баягы келишпестигим, жолдошум менен болгон келишпестик болуп атканын түшүндүм да. Бирок эми ушул күндөрдө азыр оң бутум, оң жак колум ушул сабак башталганга чейин башталган болчу. Азыр эми укмуш катуу ооруп атат, отуруп тура албай атам да. Ушул запростор менен анан сага кайрылган элем. Эми сонун чудесаларды алып атам, секинден болуп атат. Бирок данный времяда ушул бутум ооруганына чыдай албай атам. Колум ооруганначы. Анан жолдошумдун ошо иши кайрадан токтоп калды да. Ошого дагы эмне кылсам, кандай кылсам деген. Запрос. Атаңыз кандай киши эле?
атам аябай мынандай строгий киши болчу да. Өтө катуу кармаган. Анан ошол жолдошумдун бүт эмелерин бардыгы эле атам окшош экен да. Апаңыз кандай эле? Апаңыз экөөбүз, апаңыз менен жолдошуңуздун мамилеси. Ой, апаңыз менен жолдошунун мамилеси. Экөөнүн мамилеси атам мындай үстүн келип турат эле да. Постоянно мындай үстөмдүк кылып келип баягы кээде ичип келип, ичпесе деле мындай. Өтө үйдө. Апаңызга больно, апаңызды урушуп, буруп, ушундай мамиле кылышат. ооба. Ошондой мамиле кылат эле. Анан мен болсо берет элем эң чоңумун да. Сизге больно болчу беле? Больно болот эле да. Ушунчалык ушундай мындай өтө мындай атама капа болуп жаман көрөт элем да. Неужели ушундай ата депчи? Мындай апабызга болсак бизди кошо урушуп үйдөн кууп чыгат эле. Мен эң чоң үчүн мен баягы өтө шок кыз болгон экенмин кичинекейинде. Анан атам менен апама болушуп тең урушуп кетет элем да. Сиз эмне ушундай кишисиз? Ушундай да ата болобу дегенде жоголтчу эшикке деп эшикке кууп чыккан. Анан азыр ошол атага болгон күнөөлүү сезим дегенде иштеп атам да. Ошол эшикке отуруп алып, айды карап алып, Хорошо. ушундан көрө атам өлүп калса жакшы болот эле деген элем да. Вот, караңыз. Эми алдыңызда апаңыз турат. Атаңыз экөө турат. Атаңыз Атам апаңыз ушунчалык больно кылып атат. Азыр элестетиңиз. Терең дем алып, демиңизди чыгарып элестете бериңиз. Эгер өзүңүз жумуңуз келсе, жумуңуз болсо ачык деле айта берсиңиз. Айтыңыз, апа, азыр ушул моментте атаңыз менен апаңыз урушуп атат. Элестете бериңиз. Эмне кылып атышат? Кайсы момент эсиңизге келди? Ошо ичип келип алып туруп аябай балдар бардыгы ошол жетөөбүздү коюп алып жанына. Балдарыңды тарбиялабайсың, укпайт, мына тиги деп алып. Мындай бизди ошол үйдөн кууп чыгып аябай катуу үйдө жаңжал салып атат. Апа, атаңызга эмне деп айткыңыз келип атат? Азыр ушул моменттеги, сиз ошол моменттесиз, прям ушул моменттеги сезимдериңизди айтыңыз. Ата, мен сизди ушунчалык жаман көрөм, чек көрөм деп. Айта бериңиз дагы. Ата, мен сизди ушунчалык каардуу экениңизге эмнеге мындай мамиле кыласыз? Ушундай да ата болобу? Элдин аталары эмнеге урушпайт? Эмнеге сиз мындай мамиле кыласыз? Дагы. Ата, сиз ошондо сууктун күнүндө сиз жылаңайлап, бизди жылаңа тешип айдап салгансыз. Ушунчалык дагы мерез болосузбу? Ушунчалык дагы каардуу болосузбу? Ушунчалык дагы ташкоор болосузбу, ата? Мен сизге аябай капамын, ата. Келип атат. Апаңызга эмне деп айткыңыз келип атат? Апаңызга караңыз. Апа, сиз коркоксуз. Коркоксуз, коркуп жүрө бересиз. Ошол проблеманы чечпейсизби? Эмнеге биз ушундай ызы-чууда жашай бериш керек? Атам өлүп калса деле мейли, атасы жок деле жашайбыз биз. Апа, сиздин ошондо вы никчёмная. Сиздин колуңуздан эч нерсеге келет. Сиздин эч нерсеге алыңыз жетпейт деле. Айта бериңиз. Апа, сиз эч нерсеге алыңыз жетпейт. Сиздин колуңуздан эч нерсе келбейт. Сизге болушам деп, апа.
Atamın kargısını aldım. Çattır kızım. Aferin. Yerimden al. Эми айтыңыз, апа, Apa. мен сизде коркок болгум келбейт. Apa men sizde korkak bolgum gelmedi. Мен сизде никчемная болгум келбейт. Ayağım. Apa men sizde ne kadar. Алсыз болгум келбейт. Apa men sizde yalsız bolgum gelmedi. Дагы апаңызда болгум келбеген эмнесин кабыл албайт, ушуларды айтыңыз. Apa men sizde korkak bolgum gelmedi. Бай Apa men sizde безответственный болғым келмеді. Апа мен sizde ұрыс жаңжалда жашағым келмеді. Апа мен сізге çok қорлық көріп жүргім келмеді. Апа мен сізге ұқсап алсыз болғым келмеді. Апа мен sizde болып бардық нәрседен даже чағаларынан қорқып жүргім келмеді сізге ұқсап. Эми атаңызга караңыз. Ата. Бүт бардык сезимдериңизди айтыңыз. Ата, сиздин Ата, sizden kardım, баары kardım mamilenizden. бизге көрсөткөн коркуктарыңыздын баары Bizge görsetken korktuklarınızın bari. эмес экен. Bizge görsetken korktuklarınızın bari. Бизге тиешелүү эмес экен. Bizge teşekkür emez iken. Мындайча айтканда, атаңыз өзүнүн ата энесинен өчүн алып атканда, сиздер аркылуу. Oşo. Oy, oşonlardan oşo 30 yıldan aşıp turmuşumda azap çektim o. Biroq razımın taptım, akırı razımın Kudayga. Men Апама окшоп apama okşop. болгум келбегендиктен, Men apama okşop. байкуш болгум келбегендиктен, Baykuş bolgum gelmegendikten, күйөөмдүн кордугун көргүм келбегендиктен, uyumdun korduğun görgüm gelmegendikten, мен ата сизге өчөшүп, men ata sizge öçüşüp, күчтүү болом деп чечим кабыл алдым. güçlü bolom dep çeçim kabul aldım. Ошондуктан азыркы убакта Oşunduktan azırkı vakta менин күйөөм алсыз. benim güyüm alsız. Мен күйөөмө үстөмдүк кылам. Men güyümü üstündük kılam. Мен күйөөмдү башкарам. Men güyümdü başkaram. Мен башкарып келдим. Алсыз болуп келди күйөөм. Men başkarıp geldim ata güyümdü. Al alsız bolup geldi. Мен башкарган сайын, ал алсыз болгон сайын, Men başkargan sayın, al alsız bolgun sayın, менин сизге болгон өчөшкөн сезимдерим menin sizge bolgan öçüşkön sezimlerim неме болуп жатты, канып жатат го. Чөшкөдө бирөө бир нерсе болгондо неме окумум канып жатты. benim mokumum kanıp jattı. Ora, Ова, точно. Ова, точно. Ова. эми терең дем алып атаңызга отуруңуз. Men atamın, tamamın. Атаңыз кызыңызды карап, сиздин айыңыздан кызыңыз күчтүү болуп, күйөөсүнө баш ийбей, мен күчтүү болсом, мен да апама окшоп слабый болсом, күйөөмүн кордугун көрөм деп кызыңыз күчтүү болуп, ошончо жылдан бери жабыркап келе жатканды укканда, сизде кандай сезимдер пайда болду? Şunçalık. Şunçalık kapı olduğum kızım sağa kullankan. Mamilelerimi sağa görsetken.
Kılgan mamilelerime ökünüm diyorlar. Men ökünöm kızım sağa ушундай силерге кордук көрсөткөнүмө өкүнөm kızım. Kızım, men ökünüm sizlerge korduk görsetkönüme. Azap bergenime. Meni Мамилелер kanıma. менин силерге жасаган мамилелерим Menin sizlerge jasagan mamilelerim көрсө görse өзүмдүн özümdün бала чагымдан келген benim bala çağımdan gelgen өзүмдүн ата энеме тиешелүү экен. özümdün ata eneme tiyişelүү eken. Kızım мага өчөшкөн баардык күнөөлүү сезимдеримди мага кайтарып бер. Мени Kızım, күнөөлөгөн сезимдеримди көрө алып мындай ненавижу көрөйүн деген көзүм жок. Атам жок болсо сен жок болсо деле жашайбыз деген сезимдеримди мындай көрө албам. Ненавижу деген сезимдеримди бар мага бер кызым. Ал меники, ал менин сезимдерим кызым. kızım menin sağa көрсөткөн ошол жаман мамилелерим, кыйнагандарымдын бардыгы алган senin azaptarың, senin мага болгон жек көрүүң, атам жок болсо деле жашай берем деген бардык сезимдериң, алардын бардыгы мага таандык, мага кайтарып бер. Алардын бардыгы алардын баары мага таандык. Терең дем алып өзүңүзгө өтүңүздагы бүт атаңызга бериңиз. Жек көрүү, ненависть, злость, агрессия. Мен сага күчтүү болом мен күчтүү кыз болом. Мен сендей апамдай болуп кордук көрбөйм деген. Сен апамды кордогон кордукту мен көрбөйм деген сөздөрдүн баардыгын бериңиз. Men özümün çok momун. Ata, men sizge bardык sizdey күчтүү боломун. Men apama окшоп байкуш болбоймун. Мен бечара болбоймун, мен кордук көрбөймүн деген бардык чечимдеримди, бардык коркунучтарымды өзүңүзгө кайтарып беремин ыраазычылыгым менен ата. Мен күчтүү болушум керек. Men apama okşop korkmuşum gerek. Men apama okşop жазаланбашым керек. Men apama okşop келтек жебешим керек. Men apama okşop ыйламашым керек дегем. Мен ошол көрсөтөм атамдай кыйын болом дегем. Ошолордун бардыгын өзүңүзгө ыраазычылыгым менен кайтарып берем ата. Dokku da çıkarыңыз денеден. Кайеріңизде калып калды денеңиз. Сезимизде сезип чыгарыңыз. Ata, men sizdey kritik bolup bardığım üstümlük kılıp barına bir tuğanlarıma üstümlük kılıp apama üstümlük kılıp men sizdey kıyın boluşum gerek dep çıkargan çeçimlerimde okşoştuktardımda bardığın sizge ыраазычылыгым менен кайтарып берем. Ata, men sizge apama üstünlük kılıp apamды башкарганым үчүн, ага күйөө болбоганым үчүн, bir тугандарыма ата болбоганым үчүн мен өкүнөм. Мен ошолордун баардыгы сизге таандык экенин эми түшүндүм ата. Өзүңүзгө ыраазычылыгым менен кайтарып берем ата. Атаңызга өтүңүздө калыңыз. Men atamın tanamın. Kızım benim. Kızım. Апам экөөбүздүн жашообуз. Apam экөөбүздүн жашообуз. Бул биздин гана жашообуз. Бул биздин гана жашообуз. Буга эч кандай тиешеси жок.
Мага эч кандай тиешеси жок. Сага чолпонго Сага эч кандай тиешеси жок. сендеги баардык күнөөлүү сезимдер, капа болгон сезимдердин баары меники, мен алдым. Сендеги бардык капалуу сезимдер, азаптар, кыйынчылыктар бардыгы мага таандык. Мага бер кызым. Алдым, алып кеттим. Мен алардын баары меники, мен алып кеттим аларды. Мен сенин апаңды ушунчалык жакшы көргөнмүн кызым. Кызым, мен сенин апаңды ушунчалык жакшы көргөнмүн. Мен жакшы көрөм деген сөздү сыртыма чыгарып айта албагандыктан, Мен жакшы көрөм деген сөздү сыртыма чыгарып айта албагандыктан, сүйүүмдү билдире албагандыктан, сүйүүмдү билдире албагандыктан, ал сезимдеримди мен агрессия, үстөмдүк менен көрсөткөнмүн. агрессия, үстөмдүк менен көрсөткөнмүн. Кордук менен көрсөткөнмүн. Кордук менен көрсөткөнмүн. Ал болгону менин сүйүүм болгон кызым. Ал менин болгону менин сүйүүм болгон кызым. Бирок эч нерсеге карабастан кызым, Бирок эч нерсеге карабастан кызым, биз сени жакшы көрөбүз. биз сени жакшы көрөбүз кызым. Мен сага ыраазымын кызым. Мен сага ыраазымын кызым. Мени ата кылып тандап келгениңе ыраазымын. Мени ата кылып тандап келгениңе ыраазымын. Мен сени менен сыймыктанам кызым. Мен сени менен сыймыктанам кызым. Чакырыңыз өзүңүзгө чакырып, кучактап. Келе кой кызым. Мен сени ушунчалык жакшы көрөм. Ыраазымын кызым. Сен менин эң жакшы көргөн кызымсың. Мен сага ыраазымын. Рахмат кызым, мени тандап келгениңе. Мен сени жакшы көрөм. Мен сага батамды берем. Сен баардык бактылуу болуп жашаган жакшылыктарга татыктуусуң кызым. Кызыңызды кучактап, жакшы көрүүңүз берип атабы, жакшы көрүп атабы? Ооба, кучактап жакшы көрүп атат. Мурда Кызым. эч жакшы көрүп албайт эле, азыр жакшы көрүп калды да. Кичине. Айтыңыз, кызым. Кызым, Сен жолдошуңду күчтүү көрсөң деле, сен менин сүйүүмдү ала аласың. Мындай болуп атат. Сиздин жолдошуңуз, сиз именно жолдошуңузду атаңыздай болбош үчүн, жолдошуңуздун үстүнөн үстөмдүк кылыш үчүн жолдошуңузду сиз слабый бол, сен слабый болушуң керек дей бергенсиз да жолдошуңуз. Ооба, точно ошо. Слабый кыла бергенсиз. Я Ооба, туптура. сделали его слабым. Потому что было Туптура. да. Эми айтыңыз, кызым менин. Кызым менин. Мен сага аял болгонго, назик болгонго, кыз болгонго, мен сага кыз болгонго, назик болгонго, аял болгонго уруксатымды бердим кызым. Сен апаң экөөбүздөй агрессия менен эмес, Сен апаң экөөбүздөй агрессия менен эмес, ачык эле таза сүйүү кабыл алсаң болот жолдошуңдан. Сен апаң экөөбүзгө окшоп агрессия менен эмес, ачык сүйүү менен кабыл алсаң болот жолдошуңду. Жолдошуңдун сүйүүсүн кабыл алсаң болот. Жолдошуңдун сүйүүсүн ачык эле кабыл алсаң болот. Жолдошуңдун күчтүү болушуна уруксат бер кызым. Жолдошуңдун күчтүү болушуна уруксат бер кызым. Анткени ал эркек, сенин жолдошуң. Мен атаң башка адаммын. Ал сенин жолдошуң башка адам. Сен каалагандай жолдошуңдан. Мен сенин атаң башка адаммын. Сенин жолдошуң башка адам. Сен каалагандай жолдошуңдан сүйүүсүн алсаң болот. Жолдошуңдун сүйүүсүн, колдоосун алсаң болот.
Hem tereң dем алып өзүңүз өтүңүz дагы. Атаңыз сизди кыздар, нежный, бүт баардык немелерин алып кетип өзүнө тиешелүү жанагы злость, агрессияны алып кетип, сиз таптаза болуп, сиз атаңыздын эрке, назик, сулуу, ушунчалык атаңыздын күчүн, күчтүүлүгүн, атаңыз сизди мындай назик, королева, принцесса катары сизди эркелетип жатканын сезиңиз, атаңыз. Кучактап эркелетип, атаңыздын сизге ушунчалык ыраазы болуп атканын, жылмайып карап аткандарын, жүрөгүндөгү жылуулугун берип атканын, аталык сүйүүсүн, мээримин берип атканын сезиңиз. Жүрөгүңүздүн жылып жатканын атаңызга сезиңиз. Ата, мен сизге ыраазымын деп атаңызга ыраазычылык айтыңыз. Ата, мен сизге ыраазымын. Мен сизге ыраазымын, ата. Мен сизди жакшы көрөм. Мен сизге ыраазымын. Мага берген сүйүүңүзгө, мээримиңизге, мага берген баардык жакшылыкка ыраазымын. Ушул убакта атаңыз менен апаңыз экөө биригип, ооба кызым деп апаңыз келип, атаңыз экөө ушунчалык кучактап, кызым, биз бири бирибизге сүйүүбүздү билдиргенбиз, кызым. Биздин жашообуз ошондой болгон, биздин заманыбыз ошондой болгон. Мен ошол атаңдын агрессиясы аркылуу бүт сүйүүсүн алып турганмын. Бул биздин гана жашообуз, кызым. Сенин жашооң, сен каалагандай жашасаң болот деп айтып атканын сезиңиз атаңыз. Жаш, бактылуу болуп жашап жатканын көрүңүз. Сиз алардын жашоосун көрүп кубанып жатканын, сиз дагы апаңызга окшоп ошондой бактылуу, назик, атаңыздын күчтүү болгонун, назик болгон, аян болгон. Ата-энеңизге ыраазычылык айтыңыз. Мен сиздерге ыраазымын. Ата, апа, мен сиздерге ыраазымын. Мага берген мен жаратканымдын буйругу менен келген. Мен жараткандын буйругу менен келген. Жаратканымдан буйрган сабактарымды, Жараткандан алган сабактарымды, жараткандан буйрган сабактарды көрсөткөн, жараткандан буйрган сабактарды көрсөткөнүңө ыраазымын. тажрыйба алганым үчүн ыраазымын. Тажрыйба алганым үчүн ыраазымын. Менин ушул убакка чейинки жашоом мага абдан чоң тажрыйба берди. Менин ушул убакка чейинки жашоом мага абдан чоң тажрыйба берди. Мен ошол жашоомо ыраазымын. Мен ошол жашоомо өтө ыраазымын. Эми сиз өзүңүздүн жаныңызда турган душаңызды сезиңиз. Кандай душаңыз, кандай абалда жүрөт душаңыз? Душам. Менин душам. Менин душам. Мен сага ыраазымын. Мен сага ыраазымын. Мага көрсөткөн жолуңа ыраазымын. Мага көрсөткөн жолуңа ыраазымын. Биздин ушул убакка чейинки жашаган жашообуз, биздин жашообуздагы кыйынчылыктарыбыз бул биздин тагдырыбыз да, судьба, наша судьба була да. Биздин айтайынбы? Жок, мен азыр түшүндүрүп айттым. Менин душам, менин жан дүйнөм мага, менин душам, менин жан дүйнөм мага ушул убакка чейинки, ушул күнгө чейинки жашоолорумду, тажрыйбаларымды көрсөткөндүктөн, менин жан дүйнөм ушул убакка чейинки көрсөткөн жашоомду, тажрыйбаларымды сен мага көрсөткөндүктөн, мен ушул жолду басып өткөндүктөн, сен мага көрсөткөндүктөн мен кандай плюстарды алдыңыз жашооңузда? көрсөткөндүктөн мен өзүмө өтө чоң плюстарды алдым. Мен ушул
басып өткөн жолумдагы бүт кетирген ошол катачылыктарымдан мен өзүмө ушунчалык уверенность алдым. Өзүмдүн жан дүйнөмө тынчтык таптым, сүйүү таптым. Мындай да, сиз ушул күйөөңүз слабый болгондуктан сиз өзүңүз көз карандылыкка үйрөндүңүз, күчтүү болгонго үйрөндүңүз, эл башкарганды билесиз, любой жумушту алып кете аласыз. Мисалы бар да, үйдө турабыз, жолдошубуздун көзүн карайбыз, көп нерсеге ишенбейбиз. Эртеңки күнүм кантип өтөт, ачка калсам деп, балдарымды кантип карайм дебейсиз. Күчтүү болгонго, өзүңдүн жашоомо болгон ишеничти алдыңыз, именно ушундай тажрыйба көргөн үчүн. Сиздин жашоо минус плюстар абдан көп. Именно кийинки басып өткөн жолуңузга жан дүйнөңүзгө ыраазычылык айтыңыз. Менин жан дүйнөм. Менин жан дүйнөм. Ыраазымын сага. Жана мени ушул жолго алып келгениңе ыраазымын. Жана мен ушул жолго мени алып келгениңе ыраазымын. Менин жан дүйнөм. Менин жан дүйнөм. Менин мындан аркыдагы алдыма койгон көптөгөн максаттарым бар. Менин мындан ары дагы алдыма койгон көптөгөн максаттарым бар. Мен ал максаттарыма сенин каалооң менен, сенин колдооң менен, жараткандын колдоосу менен, сенин колдооң менен, сенин жардамың менен, жаратканымдын колдоосу менен оңой жана тез жетким келет. Буйрган күнү оңой жана жеңил буйрган күнү жетким келет. Ал максаттарымдан рахат алгым келет. Ал максаттарымдан рахат алгым келет. Эми душаңыз менен кучакташып, душаңыз сизди максаттарыңызга жеткиргенине, андан рахат алып жатканыңызга, ушулардын баарын сезиңиз. В точке Б. Максаттарыңызды сездиңизби? Ооба. Кандай сезим пайда болду? Ушунчалык бактылуу, ошо жолдошум менен машиналарда. Жолдошуңуз күчтүү болуп көрүңүз, хорошо? Ооба, күчтүү болуп, ооба. Слабость это бул кимдин сезими экенин түшүндүңүзбү? Ооба, түшүндүм. Жаратканыма ыраазымын, ушул жолду көрсөткөнүмө. Ооба, ыраазымын, жаратканыма чексиз ыраазымын. Рахмат Кудайга, ушунчалык бүгүнкү күн үчүн да ыраазымын. Кече сабакты мен телефонду деле өчүрүп көрбөпмүн кече күнү. Унутуп калыпмын да, сабак болбоптур. Кудай мени бүгүн сени менен жолуктурганына да ыраазымын, Заткан. Чексиз ыраазымын сага ушул бүгүнкү күн үчүн дагы. Ушул трансформация болуп, мен ушул бактылуулукка дагы жеттим. Чексиз ыраазымын Кудайыма, чексиз ыраазымын. Ушул нерсени өтө кааладым эле. Ыраазымын, ыраазымын. Келгениңиз да ниет кылсаңыз, ошол нерсени берип Кудайым дайыма. Өткөнкү Бишкектегиде барганымдачы, мындай баргым келбей баргам, бирок барганда баягы перерождение кылдың го. Ошондо барып баягы баланы кучактап атоо деп сүйүп алгандан кийин 7-чи асманда учкандай учуп бардым да үйгөчү, сиңдимдин үйүнө. Барып ушундай жакшы баладай кубанып, өтө сонун, мощный эме болду да мындай. Ооба. Рахмат Заткан. Мен сени сүйөм, мен сени жакшы көрөм. Ыраазымын. Сизге дагы биз менен эки жыл болгонуңузга ыраазымын. Ооба. Кудайым колдосун, сени дагы бийиктикке көтөрсүн. Ыраазымын, рахмат. Көрдүңүзбү, сиздин программаңыз менен сиздин кызыңыз да уже жашап баштаган байкадыңыз, Ооба. Она сильная женщина. Ооба. Ооба, Кудайга шүгүр, ыраазымын Кудайыма. Кызыңыздан бул менин программам, бул менин ата-энеме тиешелүү программа. Мага бер кызым деп практика жасаңыз. Хорошо, кызыңыздан алып кетиңиз. Хорошо. Ооба. Рахмат. Назикмин, мен слабый болсом болот. Мен алсыз болсом болот. Ошондой эле сен да ошондой болсоң болот, кызым. Мен мисалы биз көбүнчө эмне кылабыз, аялдар күйөөлөрүбүзгө ишенбейбиз дагы. Күйөөм мынтет, тигинтет, сен күчтүү болушуң керек, сен күйөөмөн көз карандысыз болушуң керек дей беребиз. Ошону рахмат, сизге ийгилик каалайм.
Ооба, рахмат. Мен ыраазымын, кубанычтамын. Ызаткан, миңге чык, миңге чексиз өмүргө ээ бол. Кудайдын периштесине айлан. Ыраазымын, чексиз ыраазымын. Ооба.